Кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгондон бери кандай калыптанып келатат? Муну билүү үчүн эл менен сурамжылоо өткөрдүк. Суроо жөнөкөй. Сиз кыргыз тилинде канча пайыз таза сүйлөйсүз? 100%дан 50% болса керек. Где-то бир 75% да таза сүйлөйм, анан кээ бир сөздөрү баары бир аралашат. 90%. Калган 10% кайсыл тилде? Орусча, аралашмайм. Onu толук айта албайм. Себеби бизде мына Өзбекстан жакын аралашып кетебиз да. Экинчи сурамжылоо. Баарына белгилүү болгондой, кыргыз тили өтө бай тил. Эне тилибизди байытып келаткан албетте диалектилер. Мисалы, бир эле буюмдун аталышы кесе, чыны, гардим, водовод деп колдонобуз. Тилибизде дагы кандай диалектилер бар, биз кызыгып көрдүк. Биз эл арасында сурамжылоо жүргүзүп, атайын эксперимент кылып көрмөкчүбүз. Ал үчүн мен атайын сүрөт чыгарып алдым. Бул сүрөттөгү буюмдун ар кандай аталышы бар. Абдесте, чөгүн, кумган, гора жана бастек деп аталат. Шаар тургундары көбүнчө кайсыл сөздү колдонот? Биз азыр билип көрмөкчүбүз. Чөгүн деп аталат. Эмне кылып иштетет? Буну ата бабаларыбыз кол жууп иштеткен. Азыр бизде раковинанын эле ордун, мурун ушунун ордун басышкан да. Чөгүн дейт, андан башка кыргызча чөгүн деп аталат. Чөгүн. Дагы башка кандай аталыштары бар? Çögün. Кумган. Кумура. Кумура. Дагы кандай аталыштары бар, билесизби? Чөгүн деп да айтылат. Чөгүн, кумган дагы эмнедечилер? Дагы. Абдесте деп уктуңар беле? Абдесте, баткен тарап абдесте дейт. Түндүк тарап бастек дейт эле, ошондой да дешет. Кыргыз тилинин мамлекеттик макамга ээ болгонуна быйыл 31 жыл болуп отурат. Бул убакыт аралыгында эне тилибиз татаал, ары жемиштүү жолду басып, жоголуу коркунучунда турган тилдердин катарына кошулган жок. Бул албетте сүйүнүчтүү. Бирок өкүндүргөн жагы көрнөк жарнактар гана эмес, китептер да кыргыз тилинде ката басылып жүрөт. Кыргыз тилчилер мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө орто деген баасын беришет. Анткени фольклордук материалдарды жыйноо акыркы жылдары солгундап, элдик чыгармалар, уламыштар жана макал лакаптарды изилдөө процесси мурдагыдай эмес. Ошол эле учурда таптакыр токтоп да калган жок. Биздин студенттер өздөрү филолог болгон үчүн, табияты филолог болгон үчүн, булар тилчи, адабиятчы, окумуштуулар болуп, мугалимдер болуп чыга турган болуп даярдалып аткан үчүн булар кызыгышат. Фольклордук процессти айылдардан чын дилден чогултканга аракет кылышат. Бирок аны билген адамдар, ошол чыгармаларды айтып бере турган адамдар бара-бара азайып баратканы байкалат. Өкүнүчтүү болсо дагы азайып баратышат. Ошентсе дагы баары бир фольклордук процесс уланып атканы бар. Эл арасында таланттуу адамдар дагы деле элдик ырларды жаратып аткарып жүрүшөт. Өлкөдө кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий макамга ээ. Кыргызстан мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды 1989 жылдын 23 сентябрында кабыл алган. Мамлекеттик макамга ээ болгондон бери кыргыз тилинин өнүгүшүнө көбүрөөк көңүл бурулуп жатканы байкалат. Буга өлкө санариптешүүгө өтүүдө иш кагаздар расмий тилден мамлекеттик тилге которула баштаганы мисал. Назгул Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.